Урматтуу радиогучулар, назарыңыздарда биринчи радионун эфиринде, коомдук телерадио корпорациянын биринчи радиосунун эфиринде атайын орозого арналган 30 күндүк ошо Рамазан айындагы диний ибадат ишкылып кандай гана болбосун диний түшүнүктөрдүн баардыгын колдон келишинче жарытуу максатында атайын демилге менен көтөрүлгөн орозодо 30 күн аттуу долбоорубуз бүгүнкү өз ишин улантат. Эсиңиздерде болсо, буга чейинки чыгарылыштарда биз тамашалап айтып келебиз ушул маселени. Төшөктө жаткандан баштап космоско учканга чейинки маселелердин ар биринде ислам дининин чечими бар жана ал чечимдерди ким билем десе ушу биздин долбоорго кулак түшөңүздөр деп айтып келебиз. Бүгүн да Кудай буйрса биз ушул түз эфирде, түз режимде ушул долбоорду эфирге алып чыгып жатабыз. Жана эсиңиздерге сала кетсек, биз менен түздөн-түз байланышуу мүмкүнчүлүгү да бар. 65 66 04 жана 39 21 90 телефондору менен 65 66 04 39 21 90 ушул телефондор аркылуу бизге түз эфирден чыксаңыздар болот. Андан сырткары дагы биз 40 кызматы аркылуу Адал KG сайтынын атайы ачылган кызмат аркылуу викториналарды ойнотмокчубуз. Жана ким ушул викториналарды уткан болсо, бизден өтө сонун жана таттуу белектерди алат. Тагыраак айтканда КВНДКФ ишканасынан атайы адал продукциялары чыгарылган өзүнчө бир корзинага ээ болот уткан утуучубуз. Ошондой эле биз ал утуучубузга ушу Иман диний маданият өнүктүрүү фонду тарабынан даярдалган Улуу имам Ханифа аттуу китепти жана Куттук коломто журналы берип ийген Бейиш жана тозок фех деген китептерди белекке ыйгырабыз. Демек, бул биздин радиогучуларыбыз үчүн оюн. Эсиңиздерде бар болсо, кечеде мына ушул оюндарды ойнотконбуз. Биз кече ушу бир суроо бердик эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы жана энесинин аттары ким болгон деп. Бизге акыркы номери 2436 номерлүү бир телекөрүүчүбүз, биз аны менен өзүбүз байланышабыз. Ушул белектерге татыктуу жооп берген экен. Өзү туура жооп аябай көп түшкөн. Бирок алардын ичинде биз чучу кулак тартып отуруп, ушу бир номер колубузга кирди, 2436. Эгерде ушул номер ээси бизди угуп аткан болсо, өзү байланыштын, болбосо биз аны менен байланышабыз. Жана кече биз убада кылган ушу КВНДКФ адал продукцияларынын координатын алат жана ушу 3 китепти белекке алат. Бүгүн дагы ушул оюнубуз уланат, урматтуу туугандар. Бүгүн биздин бере турган сурообуз, көңүл буруп эстеп калыңыздар же жазып алыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уруусу эмне деп аталат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уруусу эмне деп аталат? Туура жоопту дагы эле болсо 40 номерине Собачка Адал KG деп туруп жазып жиберсеңиздер, бизге келип түшөт. Жана биз жеңүүчүнү адаттагыдай эле белектер менен сыйлайбыз. Анда бүгүнкү көрсөтүүнү мен негизги коногу менен тааныштырып кетейин. Бүгүн бизде Шарапов Бактияр Дамла конокто. Ассаламу алейкум Дамла. Ва алейкум ассалам. Бактияр Дамла имам Саракси медресесинин мүдүрү болуп иштейт, диний билимдүү. Жана бүгүн биз чакырганыбызда Бактияр Дамла ошо мен ишенем бүгүнкү түшкөн ар бир суроого колдон келишинче тыкан жана жеткиликтүү жооп берет деп ишенем. Бирок Дамла бир өтүнүч бар. Кече биз радио угуучулар менен бир кеңеш жүргүзгөнбүз да. Биздин эфирде ар нерсени чапчып сүйлөй бербей, бир тема менен сүйлөбөйлүбү деген да ой болгон. Ошондо бизге радиогучулардан бир 10 чакты багытта сунуштар түшкөн. Ошону мен окуп өтөйүн. Эгер ичинде мындай бир балким сизге ушул тартип макул келсе, балким кайсы бирин тандап алып, маселени ошонун тегерегине жүргүзсөк да болот. Диндеги ата эненин орду деген теманы сунуш кылышты кече. Дин жана коом деген теманы сунуш кылышты. Насил, келечек насил. Диндеги адеп тартип деген тема. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны жөнүндө дагы бир сөз сүйлөп берсеңер деди. Жана улутчулдук маселеси и даават. Даават кандай болуш керек? Ушу даават түшүнүктөрү. Мына ушул темалардын балким бирөө жарымын тандаган болсоңуз, балким ушун менен кылсак болот. Азыр мен Рамазан айы болгон себептен ата эненин диндеги ордуну ошол туурасында дагы сөз кылсак, андан экинчиси бул жерде эң негизгиси даават. Ошол ата эненин укуктары качан келет, адам баласы дааватты түшүнө турган болсо ошондо келет да. Анысы деле пайгамбарыбыз хадисте айтат, ким Рамазан айы келип туруп ошонун күнөөлөрүн кечиртип ала албаса, ага өлүм болсун. Жана ошон пайгамбарыбыз Рамазан айын
мейрапка чыгып бара жатканда дагы айткан да амин амин деп 3 жолчу. Ошондо айткан ким ата энеси тирүү болуп туруп ошону дуаларын ала албаса анда ал адамга өлүм болсун депчи. Албетте ата эненин ордуну ошол Бүгүн анда ата эне жөнүндө сүйлөшөлү. Ооба. Анда мен өтүнөм, урматтуу радиочулар, телефондорду эстеп алыңдар же жазып алыңдар 65 66 04 же 39 21 90 бизге ата эне жөнүндө сурооңуздар болсо. Мейли турмуштук көрүнүштөрдү кандай көрүнүштөрдү көрүп атасыздар, кандай кубулуштарга күбө болуп атасыздар. Деги эле диндеги ата эненин ордун дамла айтып берет. Ал эми реалдуулукта ата энеге бизде кандай мамиле болуп атат, ушул туура мамилеби, туура чечилгенби? Ушуларга биз дамладан жооп алганга аракет кылабыз. Анда дамла ата эне жөнүндө маекти баштасак, ата эне ким өзү? Албетте урматтуу Микрофонду жакын тартсаң. ата эне сиз биздердин бул ааламга себепчи болуп бул ааламга келишибизге себепчи болгон инсан. Жана ата эне эненин орду ушунчалык жогору. Аллах Таала өзү Куранда насаат кылат. Мен силерге васият кылам, ата энеңерди сыйлагыла, урматтагыла депчи. Албетте насаат, васият бизде качан айтылат? Негизде бир адам баласы өлүм төшөгүндө жатып, өлүп бара жаткан учурда акыркы сөзүнү балдарына насаат катары айтып кетет. Ата эненин орду динде ушунчалык жогору болгон себептен Аллах Таала ошол васият сөзү менен айтат: силер ата энеңерге жакшы мамиле кылгыла депчи. Бул ата эне мына ошондой орду. Эми атага караганда эненики дагы бир канча жогору. Өзүбүздө бардыгыбыз элибиз ар бир инсан өзү түшүнөт, 5 эненин таман астында депчи. Пайгамбарыбызга келип суралганда дагы бир инсан келип, сахаба келип пайгамбардан сурады: "Мен атамды урматтайынбы, энемди урматтайынбы?" Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Энеңди урматта." Экинчи жолу ушул эле сурооду берди. Жооп дагы ушул эле. Үчүнчү жолу ушул суроо, жооп ушул эле. Төртүнчү жолу сураганда анан айтты: "Сен атаңды урматта, атаңды сыйла" депчи. Эненин даражасын атадан 3 эсе жогору койгон. Аллах Таала ушунчалык деңгээлде ата эненин ордуну айтат: "Вала тaqul уффан." Сен ата энең карып калган учурда ага уф деп дагы айтпагын депчи. Эми ар бир уф бул Курандын мужизасы. Куран мужиза. Биз билебиз, Куран араб тилинде түшкөн. Ошондо Аллах Таала Куранда айтып атат: "Вала тaqul уффан", ата энеңе уф деп дагы айтпа. Уф, кыргыз деле уф дейткен чарчаганда, орус деле уф дейткен, немиздин деле уф дейткен. Курандын мужизасы. Бардык ааламда канча улут, канча тил болсо, бардыгы Аллах Таала айтып койду: "Уф" деп дагы айтпагын депчи. Ата эненин орду мына ушунчалык жогору. Ата энеге мен бир маселеди уктум эле да, дамла жанагы 10 важип бар деп. Ата эненин алдында ошо эсиңизде, ошолор эмне болгон важип? Важип дегене милдет да, уулдун же кыздын ата эне алдында. Дээрлиген биз уул деп сүйлөйбүз, анткени кыз эртеби кечпи өзүнүн үйү барып кетет го. Ата эне уулдун мойнунда калат эми. Ошон үчүн уулга болгон важип деп коебузбу? Ошо эсиңизде болсо эсептеп өтпөйлү. Ошолор кайсы милдеттер ата эненин алдындагы? Чынында эле ал немелери мен эсимде жок андачы. Албетте, ол сиз айткан Тамбихул Гафилинде келген, өтө сонун Абулайс Самарканди рахматуллахи алейхи сонун айтып берген. Чынында эле ал онун тең мен эстеп көрөлү. Мен эсимде бар да, ата энеңдин алдында үнүңдү көтөрбө. Албетте, ата энеңдин алдында дошуңду көтөрбө, ата энеңдин алдында узун түшүп жатпа. Ата энеңе эсте келгенде айта беребиз. Ата энеңдин алдында сен өзүңдүн оор проблемаңды, ата энеңди кыжалат кылбады. Ата энеңди кыжалат кылган жаман сөздөрдү айтпа. Ата энеңдин алдында керек болсо аялыңды дагы башкарба. Ата энеңдин алдындачы. Кыжалат болот. Вот кыжалат болот. Балаңды да тарбиялаба. Балаңды дагы тарбиялаба. Ата эненин алдында. Ата эненин алдында. Эгер көчөгө басып калсаң, ата эненин алдында баспа. Ошондой дагы айтылган, эгерде жанагы бул жерде дагы уламалар көп сөздөрдү айткан. Себеби Абу Бакр разияллаху анху пайгамбарыбыз менен Меккеге кеткен адебин алып турупчу. Баратканда пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага качып чыкты го, душмандар кууп чыкканда. Ошондо Абу Бакр Сыдык баратып эле оң жагына өтүп калат эле пайгамбарыбыздын, туруп сол жагына, туруп ардынын аркасына. Эмне десе ихтияттан деп коет, этияттыктан. Душмандар оң жагдан өлтүрүп калсачы, атып калса, мага тийсин. Алдыдан атып калсачы депчи. Ошондой эле бир зыяндуу, коркунуч боло турган болсо, түндө, вот, ошол ит каппасын, чыладан мен биринчи өткөрөйүн. Мына ошондой боло турган болсо, ал жерде дагы сөздөр бар. Дагы мен эсимде бар, ата эненин ишин биринчи аткар. Ата эненин биринчи аткар ишин, себеби дейт, жана ата эненин кызматын кылып жүргөн балага Аллах субхану ва таала атайын бир периштени түшүрөт дейт.
Ал периште ошо ата эненин кызматында жүргөн бала ал кызматты өтөп бүткөнгө чейин дуа кылып турат дейт. Албетте ата эненин дуасы кабыл. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, ата эненин баласына кылган дуасы пайгамбардын өзүнүн үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот. Ошол эле учурда ата эне албетте биринчи орунда Аллах Таала, фарыз келген учурда ата энеге толук айтып туруп биринчи фарыз аткарылат. Андан кийин калган нафил, кошумча ибадаттар бар, ал жерде ата эненин иши аткарылат. Ошондон пайгамбарыбыздын Журайж окуясы дегени бар, өтө сонун окуя. Ибн Журайж. Негизинен биз билебиз, ымыркай кезинде бешикте сүйлөгөн адам 4 адам да. Ошондо пайгамбарыбыз бири Иса алейхиссалам болсо, экинчиси жанагы Ухуд. Бардыгын отко таштап жатканда эне өзүн таштаганда баласы айтканы, анан Журайж, сахиби Журайж деп коет. Журайж деген мурдагы кечил. Кечил адам болгон, ибадат кылган. Жалаң эле күнөө бүркөндө нафил намазга турганда энеси келип эшиктен чакырат. Энеси келип туруп чакырганда ал чыкпай коет. Намазды бузсамбы же энеме барсамбы? Нафил намаз бузуш керек эле. Аны токтоп туруп энесинин айтканын кылыш керек эле да. Чыкпай коет. Экинчи жолу чакырат, чыкпайт. Үчүнчү жолу чакырат, чыкпайт. Ошондо энеси сыртта туруп дуа кылат. Аллах Таала сенин көзүңө бузуку аялдарды көрсөтмөйүнчө жаныңды албасын депчи. Бузуку аялдарды сенин көзүңө көрсөтпөйүнчө жаныңды албасын деп дуа кылат. Анан кетет. Бир аздан кийин ошол Журайждин кечил ибадатканасы бар эле, ошол төгүрөктө уй кайтарган аял заты бар эле. Жок, кой кайтарган эркек киши бар эле. Ал бир аял затыны менен никесиз жатып туруп боюна бүтүп калат. Боюна бүткөндөн соң ал аял төрөгөндө падыша келип сурайт, бул кимден десе, ошол Журайжден деп коет да. Жанагы ибадат кылып аткан кечилден деп коет. Анан анын барып туруп желдеттерин жөнөтөт, ибадат кылып жаткан жанагы кепесини бузуп, анын колун аркага байлантып алып баратканда денесин сатып иштеген аялдардын жанынан өтөт да. Ошондо өтүп калганда алып бара жаткан падышанын желдеттери сурайт. Ал ошол жерден өтүп туруп күлөт Журайчы. Бузук аялдарды карап туруп күлүп өтүп кеткенде берги желдеттерди сурайт, эмне үчүн күлдүң депчи. Ошондо айтат, менин энемдин дуасы кабыл болуптур. Силер мени ошого алып баратат экенсиңер депчи. Анан негизден барып туруп сураганда, бул аял сенден төрөп алдым деп айтып атат. Жок, Журайж барып туруп баланы өзүдөн сурайт да. Жаңы төрөлгөн ымыркай. Атаң ким дегенде уй кайтарган койчу деп айтып берген да. Ошону пайгамбарыбыз айтат, ал сахиби Журайждин шериги депчи. Ошол сүйлөгөн. Бул жерде айта турган максат, эненин кылган дуасы дал ошол заматта кабыл болгону. Бирок өз негизи мен ушуну түшүндүм. Демек, ата эне чакырса, фарз намаз болбосо, же фарз ибадат болбосо, ибадатты да токтоп ата энеге кызмат кылууга өтүү милдет. Милдет. Ооба. Бул ата эненин Аллах субханаху ва таала алдындагы даражасынын жогу бийиктиги. Бийиктиги албетте. Мен бир хадис эсиме түшөт. Жана бир 3 дос бир үңкүргө түшүп калат. Ооба. Эсиңизде бир үңкүргө түшүп калып, келиңиздер ким ушу жашоосунда калыс Аллах Таала үчүн ибадат кылган болсо, ошол ибадатынын урматы үчүн ушул үңкүрдүн оозун ачылышты сурайлы дейт. Калыстыгыбыз үчүн дейт. Ошондо арасында бирөөсү ушул нерсени айтат, мага аябай таасир берет ушу. Мен ата энем тамак ичмейинче балдарыма тамак берчү эмесмин дейт. Ооба, сүт берчү эмес. Сүт берчү эмесмин дейт. Ушу бир күн келсем ата энем уктап калган экен. Мен ушу ата энемдин тамагы жейилмейинче балдарым таң атканча ачык отурду дейт. Ооба. Ушул жерде мен бир айтам да, бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттар адамдарды ушундай бир айвандык сыпатка айдап койду да. Бардыгы балдарын ойлойт, ата энени ойлобой калды көпчүлүгү. Эмнеге? Жаныбар да ушундай экен. Мен бир да жаныбардан ата энесин баккан жаныбарды көрө элекмин да. Бүт жаныбарлар ушу өзүнүн балдарын багат. Бөлтүргүн багат, карышкыр, бөжөгүн багат, коён, торпогун багат, уй, койчу иши кылып баардыгы эле ушу өзүндө инстинкт бар окшойт. Ушу жаныбарда баланы караган. Акылы жетпесе да ушу баласын коргойт. Тоокта чөжөсүнө жолотпойт да. Ооба. Бирок эми жанагы чоңойгондон кийин ата энени карабайт. Ата энени карабайт. Бүгүнкү адамдардын да ушундай сүрөттөрү пайда болуп калыптыр да. Мен көрдүм, ушу өзүнүн баласы үчүн ата энесинин үйүнөн кууп чыккандар бар да. Бар, ооба. Ушу мен баламдын тынчын алып атасың. Мен балама кененирээк оокат берейин, сен карып калдың. Карлар үйүнө алып барып койгондор канча да ата энесин. Ошонун баардыгы ата эненин карлар үйүнө алып барыштан негизги себеп эмне болду?
өзүнүн баласына кененирээк оокат жесин, кененирээк кийим жесин, өзүнүн баласы баардыгы баласын ойлоп калыптыр да. А биздин шарият жок. Ата энени ойло деди. Албетте. Ата энени ойло деди. Жана эркекке да ушундай бир окудум бир жерде, бир ушундай бар экен, осуят. Эркек энесин караш керек экен дейт да. Аялын караса эркек утулат дейт. Аялын караса утулат. Эмне кетсе аял баары ыраазы болбойт экен. Эч качан. Күйөөсүнө ыраазы болбойт. Жок, аял өзү ыраазы болот, бирок күйөөсүнө ыраазы болбойт экен. Биздин деле турмушта бар да, мисалы үчүн баласы 15 сомдук алып келип берди, 15 күн ырдайт да ошону. 15.000 сомдон 15 жылдан бери алып келесиң, 15 мүнөт сүйлөп койбойт аны. Ошол күйөөсүнө ыраазы болбойт экен. Пайгамбарыбыз деле айтпадыбы? Аял кишиге 100 жыл кыласың, 101-чи жолу бир нерсени кылбай койсоң, сен дайым ушундайсың деп айтат деди. Аялдын табияты ушу экен. Эми эркек энесине кызмат кылыш керек дейт. Сөзсүз. Аялычы, аял айтат да. Менчи, мен сага тийбедимби, мени ыраазы кылбайсыңбы десе, ага тетиги баланы тарбиялап коюш керек экен. Сени ыраазы кыла турган тиги бала деп. Бул ата эненин даражасы да. Эми уруксат болсо сөзүңүзгө аралжы аз айтып атпайсызбы? Жаныбарлар деле баласынан карайт экен. Ошондуктан мен көп жерде айтып жүрөм, негизги адам баласы Куран хадис менен жашаса, чыныгы адамдык дагы, мусулмандык дагы сыфат келет да. Качан Куран хадистин негизинде жашабаса, ага мусулмандык сыфат ары турсун, жөнөкөй инсандык сыфат дагы калбайт. Эми калбагандан соң айбандын сыфаты келе баштайт. Качан мусулман Куран хадистин өзүнүн негизги сыфатына жашаса, мусулмандын сыфаты айбанга өтөт да. Айбанга өтөт. Эгер Куран хадистин негизинде жашабаса, айбандын сыфаты мусулманга өтүп келет. Ушуну көп жерде айтам. Караң, кой, уй, эчки баардыгы даратын сындырганда отуруп, эңкейип сындырат. Мышык буга сөз жок, отуруп чукалап даратынды биротоло көмүп коюп кетет да. Мурда бир эле ит экен. Эки жак карайт, эч ким жок болсо дуалды кармап эле тике туруп эле даратын сындырып кете бере турганчы. Күндөрүн күндө ошол дагы даратын сындырып дуалды кармап. Дуал жемирилип кетип, итти басып өлүп калыптыр. Ошондон кийинки иттин баардыгы бир бутун көтөрүп турат экен да, дуалды ары түртүпчү, жемил басып калбасын деп. Бүгүнкү күнү биз Куран хадистен алыстадык, бир тууган досторубуз, агаларыбыз ушундай болуп калды. Тике туруп эле кое берет да. Отур, сен жок, эркек болгондон кийин тике туруп эле кое бериш керек. Макул, мен кошулам, эркексиңби, толук эркек бол. Кандайча, чоңго келгенде дагы туруп эле коюп жүргөрөм да. Ошого келгенде эле аял болуп калат экенбиз, отурупчу, чоңго келгенде. Кичинеси келгенде эле эркек бол. Жок, бул тыныгы мусулмандын сыфаты жоголуп туруп, айбандын сыфаты өтүп келе жаткандыгы да. Мына так тажрыйба түрүндө ушуну айтсам, өткөндө бирөө кошунам Абдырахим деген барып келди. Өзүнүн аты Эркин. Бангладеш, Пакистанда канча жылдан бери мээнет болгон себептен анык мусулмандын сыфаты итиге өткөн дейт да. Ит кабайын деген сыфаты жок. Ит тиштейин деген сыфаты жок. Ити жаатат эле экен да. Эми кыргызга ит болуп каппаса, ит болуп тиштебесе башкача көрүнөт. Жаатат эле дейт. Эки жак карасам эч ким карабайт, жаткан итти бир тептим дейт да. Карап койду дейт. Боору бичим ачып кара кетип калдым. Мен айттым, дагы бир жолу тепкениңде ушул кыргыз батпай жатат окшойт деп жай бошотконго да даяр экен да. Ушунчалык сыфат келген да. А бизде андай сыфат жок. Ата энени. Ошондуктан албетте устазыбыз окуп жүргөн учурубузда Молдогазы устазыбыз айтып калчу эле, 80ге кирген баласы бар экен, 120га кирген атасы бар экен. Ошол ата 120га кирген аксакал баласын урушат экен да. Балам, сен анандай кылбай, мынандай кылбай депчи. 80ге киргизе дагы баары баласы экен да алчы. Баласыга да айтып, жана айткан сөзүңүздө албетте жан бар. Аял кишиге толук балдарга берип коет болсо, эртең күнү ошону көрөт. Балаңдан кандай нерсени, ата энеңе кандай кылдың, келечекте балдарыңдан ошону күтөсүң. Башка эч нерсе жок. Бул баланы мен эсимде, айылда айтат эле, бул живой магнитофон деп. Вот. Энеңе кандай, атага кандай мамиле кылсаң, бул живой магнитофондор жазып турат да. Ооба. Жана илгери бир ошо көптөн бери айтылган окуя бар. Бирөө атасы карып ошо адеп ар нерсеге кирише берген экен. Анан бир күн арабага отургузуп, баласы менен атаны арабага отургузуп, анан кийин бир кокту колотко апарып, ата сен мына жерде отуруп тур, мен азыр отун терип келейин демиш болуп, анан ошол жерге отургузуп коюп таштап качат экен. Качып кетип атса, баласы менен кетип атса, баласы айтат дейт, ата алда арабага алып кетти, алып албайлыбы деп.
Ya koç balam ne alады araba eski araba dese. Oy men seni jetkirgende gerek tiyette dep. Magnetofon aytып atat da. Ertеңene men seni jetkirem araba gerek alып al dep. Бирок ушу энеси аялы жаманды айткан күндө. Энең антип атат, энең мынтип атат, энең оокаттын баарын жеп атат, энең балдарга оокат бербей койду, ушу кечик келе деп. Анан эми аял айта берсе баары бир эркектин кулагына кирет экен. Албетте. Бир күн мынтип караса чындап эле энеси кеч келе кепшип отурат дейт да бир нерсени. Кеч келе улам эле бир нерсени жалмап отурат. Ушу энем жут болуп турам деп. Бул эми эски жанагы хикаялардан да. Анан энем ушу жут болуп турам, бир бале болду деп анан энесин желкесине отургузуп бир колотка барып таштайын дейт. Жолдо алып бар дейт, алып барып отургузгандан кийин бир кайрылып туруп ушу энем эмнени жеп атат экен деп караса энеси дагы эле жалмап отурат дейт. Оозундагы эмне көрсөтчү деп сураса, оозун ачты, оозунда данек көгөрүп кетиптир байкуш. Инналилла. Тиш деле жок, эмнени жалмамак эле. Бул эне деген ушундай бир керемет зат экен да. Бул ата энеге мээрим төкпөсө бала ал коомго деле, ал башка адамдарга деле бир жакшылык кылып кыйратпайт го. Караңыз, мен ушуну көп байкайм. Энесине, атасына жакшы мамиле кылбаган адам Аллахын тааныбай өтөт окшойт. Эч качан. Аллахын тааныбай өтөт окшойт. Бул эненин ыйыктыгы, эненин орду ушу белден түшкөн бир тамчы суу Аллах субхану ва таала ушундай бир ишеничтүү идишке жайгаштырат жатын. Жана ал идиште 9 ай бою Аллах субхану ва таала адамды жаратып отурат. Бир да көз ирмем калтырбайт. Албетте. Ушу жаратып отурат, эне байкуш денеси менен бөлүшөт. Жана ошол жаралуу учурунда эне жыгылайын десе биринчи өзүн таштайт экен, ушу баланы басып калбайын деп. Ушундай бир мээримдүү зат. Ал көз жарып терилгөндөн кийин түнсүз уйкулар, ооруларды айтпаңыз эми. Бала 19-га чыкканга чейин канча тонна тамак бышырды бул эне байкуш. Албетте. Канча килограмм кир жуулду. Канчатын уйкудан калды. Мунун баарын эсептесе эркек чачагарып кетиш керек. Чындап эле бул энеден кутулуп болбойт. Бизде байланышта бир коңгуроо бар экен. Алло. Мен силерге суроо берейин деген элем. Бул эне ата жөнүндө, бала жөнүндө болгондо тарбия жөнүндөбү же болбосо мен түшүнбөй койдум башынан сүйлөгөнүңөр сөзүңөргө. Адам менен жаныбардын айырмасы, жанагы жаныбар баласын чоңойткондон кийин алар өз-өзүнчө кетет. Эне ата баланы чоңойтуп, бала төрөлгөндө эле атанын милдети там салып берүү, бак тигүү деген сөз илгертен бар. Анан бул кичине бир тарбия жөнүндө бербейли, мындай ар кайсы жана бузулган аял, анан эмне аял десеңер жаш балдар укса, мен деле түшүнбөй атам, 80ге чыгып калган. Мындай кичине тарбия жөнүндө бербейсиңерби? Рахмат апа. Эми аракет кылып, сабыр кылып туруңуз эми. Ораза күндөрү өтө сабырдуу болушубуз керек да. Балким чындап эле биз түшүндүрө албай аткандырбыз. Биз ушу ата эненин кадыры жөнүндө сүйлөп атабыз да. Ушу айбандарда ата эненин кадырлоо болбойт экен эне. Айбандар баласын карайт экен, баласы баласын карап кете берет экен. Эми адам да динди билбесе, ушу айбан сымал ата энени кийин бакпай таштап коет деген ойду айтып атабыз да. Эми түшүнсөңүз керек. Ушул ата эне Кудай Таалам тарабынан берилген бир жакшылык экен. Бала ата энеге кызмат кылыш керек экен. Ушундай бир жеңилдик бериптир. Ата эне буйрса, окуп аткан намазын да бузса болот экен. Эгерде ал намазы парз болбосо, мындай жөнөкөй намаз болсо, ата эне чакырып калса, намазын бузганга да уруксат бериптир Кудай Таалам. Биз ушуну түшүндүрөлү деп атабыз. Эми бул биздин эл ата эне менен мамилеси болбогондор буну түшүнүшү кыйын өзү. Буну биз туура түшүнөбүз. Ушул жөнүндө сөз кетип атат. Урматтуу радио угуучулар, 65 66 04 39 21 90 биздин телефондор. Кимде кандай ой пикир суроо болсо берсеңиздер. Мен Молдокеден кечирим сурайм. Бизде ушу кээ бир радиочулар бар. Күндө чалып бизди урушат. Аларга эми биз Кудай сабырдуулук берсин дейбиз. Капа болбоңуз.
Бирок айткан сөздөрүндө кээ бир мындай бир жүйөлүү нерселерде кээде жолугуп калат. Негизи биз ушу орозодо 30 күн бою колдон келсе ушу дин жөнүндө маалымат алып алсаңыздар деп ушуну уюштуруп атабыз. Бир пайдаланып калсаңыздар, анан калган күндөрүдө уруша берсеңиздер болот го дейм да. Рахмат. Албетте. Дагы бир коңгуроо бар экен. Алло. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Damlaga tura berek dedigile. Ahiretke barganda alge surodu qaytilallar anlat. Рахмат. Рахмат. Албетте. Ахиретке барганда суроо араб тилинде алынат. Ошондон биз араб тилини 4 нерсе менен жакшы көрөбүз. Биринчи Куран араб тилинде, экинчи пайгамбарыбыз араб болгон, үчүнчү бейиш элдери араб тилинде сүйлөйт. Ал жерде мен тил билбейм гана кандай болот элбейсиз. Эгерде сиз бул жакта эле толук ибадатты кылып, ата-эненин дуасын алып өткөн болсоңуз, анда суроого ошол арабча эле жооп кете берет. Ал эч кандай таң калыштуу нерсе эмес. Муну азыр укса бизде кээ силер арабча арабташтырып ийдиңер бизди деп кыйкырып чыгат. Бирок бул андай деле маселе эмес. Биздин динибиздин булагы араб тилинде. Албетте. Ошондуктан буну билсек бизге зыяны жок. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло. Assalamu alaikum bayke. Алейкум салам. Men Mogda baykege суроо бере турган нерсем Кадыр түн качан болот, ошону сурайын дедим эле. Силерге рахмат. Рахмат. Албетте Кадыр түн айтылынат ошо Орозонун 27-түнү. Негизден Кадыр түн ол бизде ошондой адат болуп туруп 27-түнү тосулуп калынган. Негизи пайгамбарыбыз айткан, силер акыркы 10 күндүн так күндөрүнөн 21, 23, 25, 27, 29, 30 ошонон издегиле деген. Бизде жалпы боюнча 27-чи оюнда салт боюнча ошого кармап 27 күнү баардыгы тосушат. Берген сурооңузга рахмат. 65 66 04 39 21 90 бизде радио угуучулар үчүн атайын ушу телефондор коюлган. Дагы бир эскертип кетебиз. КВНДКФ адал продукциялар чыгарган ишкана атайын радио угуучулар үчүн белек, бир корзина белегин ыйгарат. Ким жана биз жогоруда айткан суроого жооп берсе, биз сурадык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын уруусу кайсы деп сурадык. Ушуну 40 кызматына собачка адал KG деп жиберсе, туура жооп болсо ошол белекти алат жана ушу биз алдыда турган 3 китепке да ээ болот. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло. Алло. Мындай. Алло, мен Таластан суроо берейин деди эле, молдокелер жөнүндө. Себеби майыт болот, келип Куран окуйт. Куран окугандан кийин бир жерден келгенден кийин окуп, анан кийимдерин таратат эмес бизде. Ошону окугандан кийин кетип калат. Анан кээ бир молдокелер тамакка карайт. Кээ бирлер мага салып бергиле. Мен берден жегенге болбойт дейт. Бөлүнүп алып үйгө барып жейин дейт. Рахмат. Шарият боюнча албетте ал бул жерден жегенге болбогон адам үйгө апарып жегенге дагы болбойт. Эми негизден молда деселе биз кичине сакал коюп допу кийгенде эле молда деп калдык. Молда деген сөз эмне өзүчү? Молда деген сөз албетте араб тилинен алынган мала аямла имла мулла деп коет, толтурулган деген сөз да. Молда деп негизден илими бар адамды молда дешибиз керек эле. Бирок бүгүнкү күнү тилекке каршы сакал коюп кичине мен оңолоюн деген адамды эле баардыгын молда деп алдык. Анан албетте ал адамдардан мындай нерсе чыгышы ачык эле сөз, таң калыштуу нерсе эмес. Шариятта ушул нерсе кандай? Шариятта тыюу салынган. Шариятта тыюу салынган. Эмнеге тип окат жегенге? Келип алып ал жерде окат жегенге. Эл жеп атпайбы аерде окатты? Ал деле ошол айылдын бир тургуну да. Эл эле деп турган болсок, эл бардык нерсени кылып атат да, азырчы. Эл бардык нерсени кылып атат. Ошондон негизи шариятка карайтан болсок, шариятта тыюу салынган. Азыр муфтий Молдогобу же элгеби? Элге, жалпы элге. Молдого эле эмес, жалпы элге ал жерден тамак жегенге тыюу салынган. Өлгөн жерден. Өлгөн жерден. Эгер өлгөн кишинин колунда бар болсочу? Колунда бар боло турган болсо, именно ал үйдөн өзүндө эмес. Ал жерде азап күтүп жатат. Алар жоготууга учурады. Кошунасын үйгө апарып берсин.
Ал үйдүн өзүндө эмес. Бизде бул жакта өлүп жатат, ал ыйлап жатат, Кудай билет, кеткен расходко ыйлап жатабы же чынында эле өлгөн адамга ыйлап жатабы. Мен да ушуну мындай бир табиятым көтөрбөйт деп өлгөн өлүк калып калат го. 60 ай алып курчап алып 3 сутка кыйкырат аны. Албетте. Ал кайра тирилсе кайра өлүп калат байкуш корккондон. Ошо 3 күн бою аны аялдар тегеректеп алып кыйкырып атат. Анан бакка чыксаң бөкө өлгөп. Той болуп кеткен. Мен ушуну мен да жапайлык дейм. Ошо балким өлүктү узаткандан кийин бир канча күн өткөндөн кийин балким бир ихсан кылып берсе жакшыбы дейм да. Албетте жакшы, ага эч ким тыюу салынбайт. Бирок чектегенге 3түк, 40тык, 7лик ошого тыюу салынат да. Чектебесин, качан берсе бере берсин. 10 күндөн кийин, 7 күндөн, 15 күндөн кийин, бирок бир айдан сөйөктү узатып койгондон кийин. Сөйөктү узатып, бүтүп, тынч болгондон кийин, ар бир адам өзүнүн ордун тапкандан кийин, ачуусу кайткандан кийин, андан кийин ким каяктан эмне келип атат, эмнени берип атат, өзү биле турган учурдачы. Азыр көпчүлүк жерде ушул өлдү дегече эле алар аны менен алек, туугандар болсо алып келип туруп эле карызга жазып коюп туруп берип жатат. Өткөндө мен ушунчалык азыргача энесимден кетпейт, жаллаттан бирөө келип суроо берип атпайбы магачы. Молдоке суроо берсем болобу? Бере бер. Өзүнчө берейин дедим эле, сыртка чыгайлы депчи. Макул десем айтат, жаш бала экен, өзүмдөн чоң аялды алсам болобу? Мурда турмушка мурда үйлөнгөнмүсүң дедим, жок, биринчи үйлөнүшүм өзүмдөн 5 жаш чоң, мурда турмушка чыккан, ажырашкан аялды алайын деп жатам дейт. Негизден менен кеңеш сурагандан кийин айтышым керек да. Негизи пайгамбарыбыз жаңы үйлөнгөндө кыз алгыла деген. Эмне түрткү болуп атат сизге? Десем айтат, жаллаттан болот экен өзү негизден. Атасы менен бир тууган агасы өлүптүр. Өлгөндөн кийин соёбуз, жылкы соёбуз, бука соёбуз. Менин колумда жок. Кийин төлөйсүң, балдарың бар. Жок, мен кыла албайм. Анда элден чыгып кет. Элден чыгып каяка барам мен? Анда соёбуз. Алып келип союптур. Эптеп карыздын бүткөндө өзүнүн энеси өлүп калыптыр да баланынчы. Дагы эле жанагы окуя, соёсуң. Союп бүткөндөн кийин карызды ала тура келди, бер карызды. Үйдү сатып туруп келдик, атам түшкүлүккө түшүп калган, жаш инилерим, карындаштарым бар, карай турган эч ким жок. Ушуну алганга мажбур болуп жатам деди да. Вот түрткү каяка чейин бар. Рахмат. Бизде дагы бир коңгуроо. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр. Алло. Айтыңыз. Зор кабыл болсун. Рахмат чоң болсун. Сиздер ошо Боорекиндей берип турганыңыздар абдан жакшы. Бир суроода акыретке барганда жана суроо ачпайбы? Кайсы тилде сурагысы жок, сурак жок. Ошондо эгерде араб тилинде десеңиздер, анда кандай болот маселе? Англис тилинде болот, бирөө анекдот айтып жүрөт. Вай арабча билбейт элем, орус тилинде болобу деп жүрөт дейт. Ошол маселени айтып койсоңуздар кандай болот? Бул маселе мындай да, мен жооп берген аракет кылайын. Ушундай суроолордун өзү ээлери бар да, түшүнө турган адамдар бар. Бул жалпы эл түшүнө бербейт муну. Ошондуктан биз көбүнчө мындай маселелерди коомго алып чыкпайбыз. Эми жанагы кичине диний сабаты жоюлганда өзү бир жерден окуп түшүнүп алат деп. Эми ушундай деп келиптир. Араб тилинде жооп берилет дептир. Аны Бактияр Дамла айтып аткан жок да. Аны биз ойлоп тапкан жокпуз. Ушундай бир диний ушундай өкүм бар экен. Эми бул эмне дейбиз эми? Бул Кудайдын өзүнүн каалоосу да. Албетте каалоосу. Бул Кудайдын каалоосу ушу араб тилинде. Балким кыргыз тилинде деп койсо элдин баары кыргыз тилинде даярданмак. Эгер чукча тилинде десе чукча тилинде даярданмак. Айырмасы жок да бизге. Бул динде ушундай деп келиптир. Биз эчтеке дей албайбыз. Биз мейлем биздин элдер ушу анекдот чыгарбасын деп жок. Биз англис тилинде жооп беребиз десек эле англис тилинде жооп берип калбайбыз. Албетте. Бул диний маалымат ушундай экен. Мына ушуну түшүндүргөндө биз айтабыз. Биздин сөз эмес бул. Биздин ойдон чыгарган, же болбосо биздин каалообуз, биздин приказыбыз, указыбыз эмес. Динде ушундай нерсе айтылыптыр. Мен деле кыргыз тилинде жооп берсем жакшы болот эле. Бирок эми ушундай бересиңер дептир. Мен аяка баргандан кийин жок, мен кыргыз тилинде жооп берип, мен араб тилинде жооп бербейм дейишке кайла жок. Ошон үчүн буну окугандар, билгендер алдын алып айтып койду, араб тилинде жооп берет экенсиңер деп. Анан урушуп басып жатып калды. Силер кыргыз тилин жок кылып атасыңар. Акыретте боло турган маселе жөнүндө айтсак, эмнени айтып атат деп. Анан биз ушул маселелерге көп эме кылбайбыз. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло. 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 Угатасың. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кабыл болсун. Рахмат. Мен сиздерге бир дин жөнүндө маалеки неме катма Куран жөнүндө. Бизде молдакелер бизде 40-ын 20 күндө эле кыскартып, анан 40-ын өтүп жатпайбызбы? Ошого чейин эле катма Куран түшүрүп келдим деп
bele turganыңарды бергиле дегенде ишарат кылып эле катма Куран түшүрдүк дейт. Бул кандай болот? Бул катма Куран билген укселем жаамат менен окучу эле окуйт деп, анан 40 күн окуйт анан жалгыз деп. Бизде бир эле молдокебиз bir айылда 5 kişi olsa 5 kişinin katma Kur'an'ını okup düşürüp tıyını alıverişet koy. Рахмат. Рахмат. Албетте Хатма Куран деген ал күнү чектелбейт. Эгерде жакшы окуган адам боло турган болсо, албетте каар башынан аяк жаткан болсо, бир күндө эле бүтүрөт. Анан бир тамгала окуган болсо, ал 40 күндө эле бүтүрө албайт алчы. Негизги илимдүү боло турган болсо, убакыт бөлө турган болсо, бир аптанын ичинде эле бүтүрүшү мүмкүн. Анан акыйкат айтып кетиш керек. Негизиден Куран хатымыга акча бергенге дагы болбойт, алганга дагы болбойт. Бердиңиз, алдыңыз, сообу жок. Акыйкат айтыш керек. Качанга биз жашап жүрөбүз. Молдоке балким сообунун кереги жоктур. Мүмкүн, ооба. Ага балким акча керектир. Бул да адамдын өз маданияты. Бирок мына Хатмы Куран дегенин өзүн түшүндүрүш керек да мына. Хатмы Куран деген Куранны негизден бизде дагы айтылып калат, Кабир анан Сагир депчи. Кабир дегени Куранны Алхамдан баштап 114 сон, Ихлас толук Насқа чейин бүтөт. Башдан аяк окуп бүтөт. Куран хатым деген мына ушул деген. Анан Сагир деген кебир жерлерде бар экен, көрдүк. Ясинди, Табаракты, анан билген сүрөсүн окуп ошону багыштап коет экен болду депчи. Бул деле нерсе. Өзү Хатмы Курандын бара турган жери Курандын ар бир тамгасына 10 сооп деди Аллах субханаху ва таала. Куран окулса, каерде окулса, ошонун ар бир тамгасына 10 сооп деп атат. Эми көзөткөн адамдарга толук Куран китебин окуп чыгып, ошондогу ар бир тамгасынан болгон сооптордун бардыгын ушу маркумдун рухуна багыштадык деп дуа кылынат. Ушуну Хатым Куран дейт. Анан ушуга кээбилер ушу устаздар чогулуп алып 3 күндө бүтүрөт бир Куранды бөлүп окушуп, ушу сообун терип. Кээбилер ушу жана дамыл айткандай кыскарткан варианттар бар, биз айылдарда көрүп калабыз. Кээ бир хадистерге негизделген бул деле. Кыскартып ушу биз Куранды окудук, толук. Ушу сообу, ушу кыска окуса дагы толук Курандын сообу берилет деп ошону дуа кылып берет. Анан эми үйдүн ээси жөн кетпеңиз эми молдоке деп биздин эл өзү молдосун жакшы көргөн эл го. Жана түйүн түйүп берип, анан кээде көрпө төшөгүн берип, келемин берип, колтуктатып жөнөтчү да. Кийин барып анан кээ бир молдокелер муну зарплата кылып алды да. Ушуну бересиң деген зарплата кылып алды. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум салам. Оразаңыздар кабыл болсун, Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Амин. Кайтканыңыз келсин. Биздин СМС жазууга мүмкүнчүлүгүбүз жок, көз азиз инвалидтерден болобуз. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад пайгамбарыбыз Хашим урусунан болот деп жооп бермекчибиз да. Рахмат. Сиз биздин оюндун баарын бузуп бердиңиз эми. Буну кечирип коесуз. Биз жеңүүчү деп эсептей албайбыз. Бул СМС менен келиш керек эле. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло. Алло. Дере. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Оразаңыздар кабыл болсун, Алла разы болсун. Сиздерге дагы. Менин атым Төлөн, мен Нарындан. Ореки дин маселеси боюнча бул теманы көтөрүп атканыңар жакшы. Бирок анан мындай болуп атат да, бул кечээ дагы иман деген сөз түшүнбөй талашып атышат. Бул иман деген ишеним деген сөз да. Ал бол боюнча Кудайга ишенбесең, Кудай жаратып атат болот. Анан жанагы бизде кыргыз китептер жок, кыргыз адабияттар жок. Мен жанагы орусча китептер аябай көп. Ошолордон окуса мындай абдан мындай түшүнүктүү дагы, анан кийин эме болот да, элге дагы мындай баш оорубайт. Ошон үчүн сиздер могуну бир башынан баштап эле бир китепти алып алып сабак өтсөңөр, алифбеден болот. Алифбе дегенде арабчадан келген да бул. Алиф анан тиги бета болуп, алифбе келген болот. Анан тиги жанагы бүт сөздөрдүн баары арабтык болуп, даже ата деген сөз тиги араб тилинен келген болот. Дүнүйө, саат, китеп, илим толтура бүт. Анан эл түшүнбөй эле жанагы чала сабат кишилер башыңарды оорутуп атат. Жерден анан тиги Куран деген өзү бир которулганда китеп, илим деп которулуп атпайбы? Анан ошол жакта тиги жазылып атат. Окуу, жанагы окуу деп. Аны Ленинди алып алып туруп тиги Советтер Союзунун ошо тараткан. Ошо Курандан алып алып туруп. Куран деген Кудайдын сөзү болуп атпайбы? Ыйык сөз болуп атат бул. Анан жанагы Кудай деген сенин жүрөгүңдө дейт болот. Ошон үчүн өзүңдү өзүң алдай албайсың. Анан жанагы азыр муну ата эне жөнүндө айтып атасың, ал жерде бир эле сөз менен айтылган. Бул баланын Кудайы ата энеси, аялдын Кудайы күйөөсү деп.
ушундай бир түшүндүрсөңөр анан тиги китепти окуш керек да. Рахмат сизге. Келерки коңгуроо бар экен. Алло. Алло. Салам алейкум. Алейкум салам. Салам алейкум. Алейкум салам. Мен молдакалар бир суроом бар эле да. Мына азыр ораза тутуп атабыз, Кудай кабыл кылсын. Анан ошо ораза пикирди жакшы айтып берсеңиздер. Бирөөлөр айтат майыздын немеси менен, бирөөлөр күрүчтүн, бирөөсү буудайдын. Ошону жакшы айтып берсеңиздер. Адам башына кантанан, ошону билип алам деп. Эң туура айттыңыз. Албетте, негизин пайгамбар заманында будай, арпа, мейиз, курма төртөөдөн берилген. Ошону азыр баалы менен чыгарды. Будайдын баасын, акчалай баасын алганда эң азы 40 сом экен да. Акчалай баасын алгандачы. Мейиздикин алганда 348 сом экен. Киши башына мына ошо. Муну мындай түшүндүрсө болот. Түшүнсө болот, урматтуу радио угуучу. Балаңызды бир базарга алып бардыңыз дейлик. Ошо бүгүн бир майрамдатып коеюн деп базарга алып барсаңыз, базарда мейиз турат, күрүч турат, курма турат. Балаңыз кайсыны алып бер десе, ошону алып берсеңиз, ошо жакшы болот да. Мына ушундай. Анан өзүңүздүн чөтөңүзгө карайсыз. Карап туруп мен ушу балама курма эле алып берейин деп туруп, курманын эсеби менен берсеңиз болот. Жок, мен тыйыным көбүрөөк эле деп туруп, мейиздин эсеби менен берсеңиз болот. Ошо өзүңүздүн каалооңузга коюлган нерсе. Кааласаңыз мындан бериңиз, кааласаңыз мунун эсеби менен бериңиз, кааласаңыз мунун эсеби менен бериңиз. Ошо эң төмөн жагы канча 40 сом дедиби? Бир кишиге 40 сом. Ошо бул садака битир, намаз окулганга чейин, жанагы айт намазына чейин бериле турган садака. Дагы бир коңгуроо жокпу? 65 66 04 39 21 90. Биздин бир радио угуучубуз чыгып, биздин жана конкурсубузду бузуп ийбеди. Ошон үчүн биз жаңы суроо берели. Өтүнүч. Буну бияктан айтыштын кереги жок. Буну бир сутка бою бизге жанагы СМС келет. Ошол СМСтен эме кылат. Ошон үчүн биз жаңы бир суроо берели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам жыл ай эсебинде канча жашка толгондо пайгамбарлык берилди? Ай эсебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам жыл күн эсебинде 40 жаш деп айтылат. Эми ай эсебинде канча жашка толгондо ошо пайгамбарлык келди. Ошону 40 номерине адал кейжи деп салып ийсеңиздер. Ошо жаңы суроо берилди. Эски суроону биз четке кактык. Бизде коңгуроо бар экен. Алло. Алейкум. Салам алейкум. Мен бир суроо бар эле, ошол көптөн бери суроо бере албай жүрдүм эле. Өлгөнгө Куран окуган болбойт деп акыркы убактарда угуп жүрөм да. Анан өзүм деле бул намазга окуганга аз эле болду. Ошол исламга эметип жахил жашоодон бияка өткөнгө аз болду. Анан кээ бир айтат болот дейт, кээ бирөө айтпайт болбойт дейт. Эсли болсо ошонун бир 2-3 хадис менен далил менен айтып берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле да. Туура, жакшы суроо бердиңиз. Негизден сиз болбойт дегендер айтат, ооба, Куран тирүүлөргө түшкөн деп. Албетте, өлүктөр окуган жок, биз тирүүлөр окуп атабыз. Бул арасында хадистер келген. Ошондон сиз Куранды окуп туруп, анын сообуну багыштай бересиз. Ал жерде Молла Али Кали рахматуллах алейхи айткан, ыйласаң күнөө болот деп айтабыз, Өлүк өлгөндө ыйласаң күнөө болот. Ыйласаң күнөө болсо, Куран окусаң кантип соо болбойт деген да. Акылый далил менен эле бардыгын жыккан. Мына ошол эле акылды далилди алып туруп, ыйласаң күнөө болсо, Куран окусаң эмне үчүн болбойт? Бирок бери суроонун төркүнү бир аз башка. Ошонун сообу маркумга жетерине далил барбы дейт да. Жетерин албетте далил бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан маркумга Ясин сүрөсүн окугула деген. Пайгамбарыбыз Табаракты окуган Мүлк сүрөсүнү. Мүлк сүрөсү бар, Ясин сүрөсү бар. Рахмат, дагы бир коңгуроо. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Тезирээк сүйлөсөңүз. Мен укпай адамдар сизин сүйлөгөндөрдү. Ассаламу алейкум. Эми жана Алла Таала тилге муктаж дейт. Алла Таала тилге муктаж эмес, адамдын дилине муктаж. Ал кыргызча, орусча, өзбекче деп түшүнө берет. Адамдын дили. Рахмат, дагы бир коңгуроо. Алло. Алло. Дере. Алло, берейин суроо. Ооба, бериңиз. Мен Таластанда. Жакшы. Мен орозо кармайм. Аллах кабыл кылсын. 15 жыл болуп калды. Аллах кабыл кылсын. Анан кээ бирлерде ушу тарава намазга барбайт. Ушунун кандай мааниси? Кээ бирлер орозо кармайт да, анан барышпайт.
Рахмат. Барып окуса да болобу? Кандай ушунун шартын айтып койсоңуз. Рахмат. Албетте, тарави өзүнчө орозо кармаш Алланын өкүмү, бул фарз. Тарави окушлук сүннөт. Албетте, орозо кармаган таравига барсын деген милдет эмес. Орозо кармабаган таравига барбасын деген сөз дагы жок. Бир адам оору себебинен орозо кармай албайт, ал таравига барсын. Бир адам орозо кармай жатат, бирок таравига барганга шарты жок. Ага күнөөкөр эмес, ал инсанчы, күнөөкөр эмес. Барса албетте сообун алат. Пайгамбарыбыз айткан, Рамазан айында жөнөкөй эле бир ишти кылсаң, фарызды аткарды деген сооп аласың. Рамазан ичинде фарызды аткарсаң, анда 70 фарыз алды деген соопты аласың деген. Ошондон барып окуй турган болсо, 70 фарыз аткарды деген. Жоксо, сүннөт, бул сүннөт таравih намазы, бар окуса, Рамазандан сырткары фарызды окуду деген соопту ала берет алчы. Барбаган адам күнөөкөр болот. Мен бир окуган хадистин мааниси ушундай. Бир сооптун даражасы асман менен жерде дейт да. Батпайт. Бир сооптун даражасы акыретте ушу асман менен жердин ортосунда дейт. Эми элестетиңиздер, мына сизге президент, биздин президент бир айга бир айтайлы бир 100 000 гектар эгилген будай аянтын берди сизге бир айга. Бышып калган будай аянтын берди сизге. Мына ошону оруп ал деди. Ушул 100 000 гектарлык будайды Атамбаев берди сизге. Оруп ал ушун деп. Анан сиз эмне кылдыңыз эми аны? Кааласаңыз оруңуз, ой, жайлап оруп, ошону камдап, бардыгын оруп алганга жетиштеңиз кана. Кээ бирлер эми мага кереги жок деп анын талаанын жээгинде жатып уктайт. Мына ушундай эле да бул нерсе. Кадимкидей эле жашоосу орозасын кармап койду. Бирок эми мен ошо будайды албай эле коеюн, эми мен уктап алайын деп отурат ушу талаанын жээгинде, анан уктайт. Мен ушундай эле түшүнөм. Бул Аллах субханаху тааланын чексиз сооп эгин зары. Бул 100 000 эмес, миллион эмес, чексиз. Адам заты ушул бир айдын ичинде колунан келишинче оруп эгин зардан соопторду камдап алсын деген бир жакшылыгы да. Бизде дагы бир коңгуроо бар экен. Алло. Коңгуроо барбы эже? Коңгуроо барбы? Үзүлүп калды. 65 66 04 39 21 90. Урматтуу радиочулар, бизге дагы бир канча мүнөт убактыбыз бар. Байланышка чыгып, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен эскертип коеюн, биз жанагы СМСке берген сурообузду жаңырттык. Пайгамбарыбыз ай эсебинде канча жаш куракка келгенде пайгамбарлык берилди деген суроону бердик. Ушуга 40 кызматы аркылуу адал кейжи деген сөз менен бизге СМС кылып жиберсеңиздер, эртең ушул суроонун жообуна байге ыйгарылат иншаллах. Дамла биз ушу ата эне жөнүндө сүйлөп аттык эле. Алба. Дагы бизде коңгуроолор түшкөнгө чейин коңгуроолор ушундай. Кандай маселе болсо түшө берет, жооп бере беребиз, бирок негизги бир өзөктүү маселе ушу ата эне жөнүндө. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кечирип коюңуз, эми сөзүңүздү бөлөбүз. Дагы бир коңгуроо келди. Алло. Алло. Саламатсыздарбы? Кудайга шүгүр. Мен силерге суроо берейин дедим эле. Бериң. Мага таухид жөнүндө айтып берсеңиздер. Рахмат. Тешмелет. Тавхид деген Аллах Тааланын бирдиги. Тавхид деп китепте ошол Аллах Тааланын бирдиги, жаратуучулугу, тарбия кылуучулугу жалгыз Алла экени. Бул Аллах Тааланын сыфаттары туурасында айтылган нерсе. Тавхид Аллах Таала жалгыз, Аллах Тааланын бирдиги. Эмне жагынан жалгыз? Ал шериги жок жагынан жалгыз. Эсеп жагынан, сан жагынан эмес, балким шериги жок жагынан жалгыз. Аллах Таала өзү жалгыз тирилтүүчү, өлтүрүүчү, рызкы берүүчү, бактылуу кылган, бактысыз кылган, көрүп турат, билип турат, угуп турат. Ошондой зат, мына ушуну тавхид дейт. Араб тилинен вахид деген сөз бар, жалгыз деген. Арабча вахид дейт, бир дегенде. Ошо тавхид дегени жалгыздык үйрөнүү илими. Ошо Аллах субханаху тааланын жалгыздыгын үйрөнүү илими бүгүнкү күндө бул дагы ар кандай алымдар тарабынан өтө системалаштырылган илимге айланган. Тавхид рубубия дейт, тавхид улухия дейт, асмаул хусна чыгып, бул да өзүнчө азыр мына биз Мисырда көрдүк. Тавхид илимин өзүн 10-15 жыл окуйдурган ошо окуу жайлар бар. Анын бир эле багытын окуган. Аллах субханаху тааланы жалгыз деп билүү бул эмне өзү? Анын жалгыз өзүнө ибадат кылуу. Бул өзүнчө илим. Кантип жалгыз өзүнө ибадат кылабыз? Анын жалгыз өзүнүн өкүмдөрүнө баш ийет. Мына кандай ишке ашат? Бул өзүнчө бир илим.
Биздин убактыбыз ушуну менен аягы чыккандыгы жөнүндө режиссерубуз айтып атат. Урматтуу радиочулар, эртеңки кечен Алла субханала таала баарыбыз тынч кылган болсун. Эртең кайрадан тилепире жолугушабыз. Саламу алейкум.